Арманыздар, бүгінгі жакынакай иш-чаранын катышуучулары, уюштуруучулар, кутман күнүңүздөр менен. Негизи адам баласы башына аң сезим түшкөндөн бери китепке таянып жашаган экен. Китепти окугусу келген экен. Башындагы оюн кагаз жок маалда ташка жазган экен, териге жазган экен. Озек айткан экен, негизи китепсиз адам баласы жашай албайт экен. Китепке биз таянат экенбиз. Китеп бизге билимдин дагы, тарбиянын дагы булак экен. Мен өзүм деле ушу китеп кыйналып кеткенде китеп окуйм. Бирдеме жетишпей баратканда ушу китеп окуйм, ошонан өзүмө бир нерсе алам, тарбияланам. Мен атам колуна жам китеп тийгенде өп туруп бешенесине коюп туруп анан кийин ичин ачат эле. Ушундай бир китепти жакшы көрөт эле, ушундай бешенесине коюп койгон киши. Биздин үйдө китептерди аябай көп. Эми эмне кылабыз эми? Бүгүнкү майрам жакшы майрам экен. Китеп тартуулоо деген. Бирок ушуга мен кичине кошкум да келип атат да, ушу китеп сатуу күнү деп коесуң. Жөнүнө тартуулабайчы, сатсак деле жакшы болот да ушу. Эми эң жакшы китеп дейт, мен да өзүмдүн китептеримди алып келдим. Мен бул библиотеканы аябай жакшы көрөм, китепкананы ушул жерден диссертация жазып, коркогонбуз дегенде дагы да жазып атабыз. Эмне кылабыз? Китептерди окубайт, китеп окурмандар аз деп эч убактан албашыбыз керек. Назира туура айтты, китеп жараткандар менен китеп тараткандар жакшылап иштесе эле окурмандарыбызды биз таап алат экенбиз. Мен муну колумдагы китептерим мына Жумадиндин басмасынан чыккан, азыр калбай калдым менде. Китепканаларда жок, менин үйүмдө да жок. Болгон акыркы нускаларды мен ушу китепканадан алып келдим бүгүн. Анан эмне биздин вазифа жазуучуларды жакшы китеп жазуу. Жакшы жазыш керек, болбосо жазбай коюш керек. Ушундайда жакшы китептерди жазсак, окурмандарыбызды дагы көбөйтө алабыз. Окурмандарды окутуунун эң эле башкы жолу ошол жакшы китеп жазуу жана аны мындай чоң китепканаларга берип таратуу. Майрамыңыздар менен дагы бир жолу куттуктаймын. Мен өзүмдүн түрк тилинде чыккан 2 капсула деген бир китебимди алып келдим. Англис тилинде быйыл чыккан Андаза Бөлтүр-Буларскай деген китебимди алып келдим. Муну Жумадиндин басмаканасынан чыккан, өзүм аябай жакшы көргөн Кызыл өрүк деген китебим менин үйдө 2 калган экен, ошонун бирөөсүн көтөрүп келдим. Кызыл өрүк деген. Анан биздин мамлекеттик программа боюнча чыккан Кадакчы деген китебимди алып келдим. Сиздерге ушуну берип коеюн. Майрамыңыздар менен баарыңыздарга ийгилик каалайм. Çok razıçılık bildireriz kiteplerimiz için. Kitapxanada sizin kitepleriniz daima suralып okular. Oşol negizinde monitoring жазалып жана президент чыгарып аткан китепте да Кадакчы деген китебиңиз дагы кирген. Биз дайыма июлда бул китепканаларда Бишкек шаарында китепканалар